Чоң энемди сабаганы үчүн атамды кечирүү мага абдан оор болду. Бирок бул нерсе аркылуу кечирим эмне экенин түшүндүм. Кечирим бул жан дүйнөнүн тынчтыгы экенин, бул бир азаптан, кыйналуудан кутулуу экенин Алена эже түшүндүрүп берди. Эч качан кечире албайм деген элем. Сиз атамдын жасаган зомбулугуна эмне себеп болгонун табууга аракет кылдыңыз. Балким апамдын каза болгонуна ал чоң энемди күнөөлөп жүргөн. Же болбосо үйдө атасы жок болгондуктан өзү бүт жүктү мойнуна алып, үй бүлөлүк тартип, иерархия бузулган, атасы ала турган милдетти аткарып жашоодо абдан кыйналып ушундай кадамга барганбы? Айтор таарыныч менен жашоо бул кишенделген жашоо экенин түшүндүм. Канча аракет кылсаң да ойдогудай ийгилик, ден соолук, үй бүлөдөгү мамиле деги эле эч нерсе оңолбой койду. Ошонун баарына таарыныч себеп болуп жатканын билдим. Таарыныч менин жашоомо зыяны тийип, менин жашоомду талкалап жатканын көрө алдым. Кандай болгон күндө да бул чоң энем менен атамдын жеке мамилеси экенин, бул мамиле экөөнө гана тиешелүү экенин, ал жасаган зомбулугу үчүн Алланын алдында ар ким жооп берерин түшүндүм. Эми чоң энеме гана боорум оорубай, атама да боорум ачып жатты. Атамдын ушундай үрөө учурган кылыктары да жөн жерден эместир. Себеби атам биз үчүн абдан жакшы ата эле. Биз үчүн камкордук көргөн, сүйүү, мээрим тартуулаган ата эле. Кыйын болду. Бирок көптөн бери ийниме оор жүк болуп келген таарынычтан арыла алдым. Ох деп бир катуу үшкүрүп алдым. Эми мен Алладан атамды кечирип, жүрөгүнө ыйманга толтуруп бер деп суранам. Бул мамиле аркылуу кечиргенди үйрөндүм. Алланын алдында ар бир адам өзү үчүн жооп берерин түшүндүм. Ар ким өз жүрөгүн тазалашы керек экенин билдим.